Кыргызстанда футбол популярдуулугу же көкбөрүбү? Бул суроого ойлонбой туруп жооп узатуу мүмкүн эмес. Себеби аргымак туягына ишенген көкжалдар менен өз бутуна ишенген боз балдардын оюну эл ичинде баркка ээ. Биз жогоруда аталган командалык спорт түрлөрүнүн учурда кыргыз жергесинде жайылышы тууралуу чакан иликтөө жасап көрдүк. Бул иликтөө менен биз бул спорт түрлөрүнүн бирин жактап, буйрмандарды таарынкыбыз келбейт. Болгону алардын кайсынысы коомчулукта көбүрөөк кызыгуу жаратып жатат деген суроо бизди да кызыктырат. Андемесе, кеттик. Жандуу көрүүчүлөр. Жогорудагы сурообузга жооп алуу үчүн биз бир нече критерийлерге таяндык. Алардын эң эле алгачкысы бул жандуу көрүүчүлөрдүн саны. Көкбөрү жана футбол боюнча улуттук курама командаларыбыз таймашканда стадион менен ат майдан кокосуна чейин толуп, беттештер аншлаг менен өтөт. Көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгүн улуттук арнамыз, мекенге болгон сүйүү спорт майданын көздөй жетелегени сыр эмес. Ал эми ички эмилдештерди алсак, футбол боюнча да, көкбөрү боюнча да өлкө чемпиондуктары уюштурулуп келет. Футбол боюнча Кыргызстандын жогорку лигасында 8 команда күч сынашып, стадионго келгендердин саны ортого эсепинен 500 кишини түзөт. Акыркы жылдары Кыргызстандын чемпиону аталып, ош жеринде футболдук маданиятты калыптандырууга жетишкен Алай командасынын оюндарында бул көрсөткүч 3000 жетет. Көкбөрү боюнча болсо мындай лига жок. Бирок көкбөрү боюнча мелдештер Ноорус, 9 май жеңиш күнү жана 31 август эгемендик күндөрүнө карата уюштурулуп келет. Бул мелдештерге келген көрүүчүлөрдүн саны орто эсеп менен 5000 экенин айта кетели. Өткөн жылы футбол боюнча Кыргызстандын кубогунун Дордой менен Алай командаларынын катышуусундагы финалына Төрөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 5000 киши күбө болгон. Ал эми стадионго 18000 көрүүчү батат. Ошол эле учурда былтыр Ноорус мелдешинин финалында Ынтымак жана Достук командаларынын катышуусундагы Ак Кула ат майданында өткөн финалга 10.000 киши күбө болгон. Ал эми ат майдан 4000 кишиге ыңгайлашкан. Кошумчалай кетсек, көкбөрү сүйүүчүлөрдүн ыңгайлуулугу үчүн көчмөндөр оюндарынын арты менен Чолпон Атада ат майданы курулса, Ош шаарында жаңы ат майданы курулуп бүтүрүлүүдө. Бул жаатта азырынча футбол уттуруп жатат. Жаңы стадиондор курулай элек. Айтор көкбөрү 1-0 эсебинде алдыга озуп чыкты. Интернет учурда маалымат алууда адамдын жашоосунда бир топ эле маанилүү ролду ойнойт. Жана андагы көрсөткүчтөр менен эсептешпей коюу мүмкүн эмес. Мисалы, акыркы кездерде жаштарды толук кучагына алган Instagram платформасында Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын баракчасына жазылгандардын саны 37100 түзөт. Ал эми көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгү орто жана улуу муундагылар экенине карабай, Көкбөрү федерациясынын баракчасына жазылгандардын саны 30700. Буга кошумча аталган спорт түрлөрү боюнча эң популярдуу спортчулардын аккаунттарына баш бактык. Улуттук курама команданын капитаны, коргоочу Азамат Байматовго 32000 колдонуучу жазылыптыр. Манас Ниязовдун карьерасы менен турмушу 67000 адамга кызык экен. Бул жаатта иликтөө толугураак болсун деген ниетте пабликтерге кайрылдык. Футбол боюнча эң популярдуу паблик Кыргыз футболдун жазуучулары 16000ден ашат экен. Ал эми көкбөрү боюнча ата мекендик эң популярдуу баракча Көкбөрү KG-нын көрсөткүчү 73100. Ошентип социалдык тармактарда да көкбөрүнүн сүйүүчүлөрү футболдон бир азга болсо да көбүрөөк болуп чыкты. 2-0. Шоу-бизнес. Футбол боюнча Айыма Айылчиеванын Сүрөөн чыгармасын ким билбейт? Ага чейин 2000 жылдардын башында футбол аталышында Сема менен Хамза Латипов да ырдап чыгышкан. Бирок алардан Асылбек Өзүбеков, Кылыч Эдик жана Курал Чокоевдор жараткан көкбөрү аттуулар кем калышпайт. Ошондой эле Урмат Усенов, Омар, Эрмек Нурбаев, Максат Садырбеков, Мирбек Масалиев, Ата Өмүрзаков сыяктуу белгилүү шоу-бизнес өкүлдөрүнүн өнөр аттуу команда түзүп, бир катар мелдештерге алардын арасында өнөр адамдарынын арасында Россияда өткөн дүйнө чемпионатына да катышып келгени маалым. Жакында Өзбекстанда кесиптештери менен эл аралык достук беттешин өткөргөнү жатышат. Ал эми көкбөрү азырынча бүткүл дүйнөлүк атактуулукка ээ боло элек. Ошентсе да көк жалдардын оюну тууралуу режиссер Руслан Акундун тасма тартканын кошумчалап кетели. Ага тасма жарыкка чыккандан кийин баа берсек болчудай. Ошентсе да шоу-бизнес өкүлдөрүнүн арасында футбол учурда популярдуу экенин байкап көрсөк болот. Эсеп кыскарды. 2-1. Бийлик төөлдөрүнүн кызыгуусу.
шоу бизнестегидей көрүнүштүү бийлик төөлдөрүнүн арасында байкоого мүмкүн эмес. Эмнегедир өлкө жетекчилери футболго тиешелүү деңгээлде көңүл бурбай келет. Мындан бир нече жыл мурда Бишкекке Австралия жана Иордания курама командалары келип, аларга каршы курама командабыз татыктуу оюн көрсөткөндө ошондогу премьер-министр Темир Сариев көңүл бурган. Оюнга жандуу күбө болуп, акчалай сыйлык дагы тапшырган. Бул футболдогу саналуу гана мисалдар болсо, бийлик ээлери көкбөрү боюнча мелдештердин туруктуу күйөрмандары. Эл аралык мелдештерди айтпай эле коелу, ички таймаштарда да депутаттарды, министрлерди, шаар башчыларын такай учуратууга мүмкүн. Көкбөрүнүн пайдасына дагы бир мисал. Федерацияны жетектеп турган маалда Болот Шерниязов, Аскар Салымбеков, Молду Муса Кангантиев, Канатбек Исаев, Икрамжан Илмиянов, Жигалбек Саматовдордун баары бийликте тигил же бул кызматты ээлеп турушкан. Айтор атка минер деген бекеринен жаралбаса керек. Ошентип эсеп 3-1 көкбөрүнүн пайдасына. Бизнес. Футбол да, көкбөрү да чоң чыгымды талап кылган спорт түрлөрүнө кирет. Европада клубтар футболчуларга миллиондоп айлык төлөп, команданын жеке учагын сатып алганына карабай, жолго коюлган бизнес модулу аркылуу чыгымдарды жаап, эки пайда тапкан гана жетишишет. Тилекке каршы, Кыргызстанда бул спорт түрлөрүн монетизация кылуу процесси бышып жетиле элек. Экөө тең меценаттардын колдоосу менен жашап келет. Ошентсе да футболдон аздыр көптүр бир нерсеге ээ болуп баштаган учурларды Абдышата менен Дордой клубдарынын мисалында көрүүгө болот. Ал эми көкбөрүдөн азырынча киреше табуу мүмкүн эместей, буга өз кезегинде Көкбөрү Федерациясын жетектеп, спорттун бул түрүнө инвестиция жасап көргөн. Учурда футболду колдоп келген белгилүү коомдук ишмер жана көрөгөч жеке ишкер Аскар Салымбеков ынангандай. Демек, футбол көкбөрүгө караганда жеке ишкерлер үчүн аз да болсо, орусча айтканда, привлекательный көрүнөт окшобойбу. Ал эми эсеп кайрадан кыскарды 3-2. Айымдар арасында ар бир спортчунун чоң жеңиштерге шыктандырган айымы болот эмеспи? Чынында эркектердин эрдиктеринин 90% айымдар үчүн жасалат экен. Андыктан Кыргыз Республикасынын футбол федерациясы футболду айымдар арасында жайылтуу максатында бир нече жылдан бери футбол периси аттуу сынак уюштуруп келет. Бирок бул сынак өз максатына жетпегендей. Анткени ага катышкан бийкештердин биринин дагы кыргыз футболунун ашынган буйрманы деп атоого кыйын. Балким футбол тууралуу түшүнүгү бардыр, бирок Кыргыздын кайсы бир футбол клубу же курама командасы балким оюнчусунун талабын талашып, буйрмандык кылганын көргөн жокпуз. Тескерисинче, чет элдик клубтар менен футболчуларга буйрмандык кылып келишет. Бул жаатта көкбөрүдө өз каармандары бар. Белгилүү болгондордон бир эле айымдалалы, ал Айжан Акыбаева. Инстаграмда жазылуучулардын саны 16.000. Аталган бийкеч көкбөрүнүн ушундай буйрманы дейсиз, мелдештерди калтырбайт. Кызыктуу маалыматтарды баракчаларына жүктөп, улакчыларды таанытып, тамазалап келишет. Жада калса, көкбөрүнүн таламын талашып, башкалар менен уруша да кетишет. Чыныгы буйрман деп мына ушуларды айтат. Айтор жыйынтыгында эсеп 4-2 көкбөрүнүн пайдасына. Урматтуу ата мекендик спорт буйрмандары, биз бул чакан иликтөө менен фактыларды гана санадык. Футболдун да, көкбөрүнүн да кыргыз спортунда өз татыктуу орду бар. Алардын абалы же өнүгүүсү бул башка маселе. Болгону коомдуу популярдуулугу канчалык деген суроонун үстүндө гана иликтөө жүргүздүк. Бул иликтөөнүн жыйынтыгына кошуласызбы же жокпу, ал өз пикириңиз. Мына ушул пикириңизди төмөндө комментарийлерге калтырыңыз.